Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Жапон таануу институтунун ачылганына 10 жыл болду. Ошондон бери окуу жай билим берүү жаатында Жапон өлкөсү менен тыгыз кызматташып келет. Бул институт ачылганы биз Япония мамлекети менен өтө тыгыз жакшы байланышабыз. Анан бүгүнкү келген өкүлдөр буга чейинки дагы биз элчилик менен да жакшы байланышабыз. Андан сырткары жогорку окуу жайлар менен академиялык мобилдүүлүк дагы бизде өтө жогорку деңгээлде коюлган. Сөзсүз ошо академиялык мобилдүүлүк менен бир эле баягы биздин студенттер эмес, мугалимдер дагы тажрыйба алмашып турушат. Ал эми Япония мамлекетинен бизде атайын ошо тил арып жүрүүчүлөр деп коебуз, волонтерлор. Алардан да бир төртөө бизге сөзсүз япон тилинен өздөрү сабак беришет. Бул ирет университетке Мейтетсу компаниясынын Гифу Гранд отелинин президенти Масаки Ивас башында турган өкүлдөр келишти. Өткөн жылы алар 2 студентти практикасын ошол жактан өтөөгө кабыл алышкан эле. Бул жылы 5 студент барат. Жыл сайын алардын саны көбөйө тургандыгын билдиришти. Максатыбыз адам ресурстары боюнча иш алып баруу. Эки улуттун кызматташуу дарамети абдан чоң деп ишенебиз. Биздин окшоштугубуз кыргыз жарандарынын жапон тилин билгендиги чоң сыймык. Негизи алдыда 20 жылдык планыбыз бар. Кыргыз өкмөтү менен биргеликте көп иштерди алып барабыз деген тилектебиз. Жамила Жапон таануу институтунун бүтүрүүчүсү. Ал учурда Жапонияда Мейтетсу компаниясында иштейт. Экинчи курсунда эле практикага барып, өзүн көрсөтө алган. Жана ошол себептүү ага иш сунушташкан. Эң башкысы жапон тилин мыкты билүү менен дагы көп өзгөчөлүктөрдү көрсөтүү керек дейт ал. Эң башкысы тил билүү керек. Аракет, адамгерчилик, алардын маданиятын сыйлоо, үйрөнүү маанилүү. Качан гана аларды кабыл алсаң, эрежелерин сактасаң, башкысы урмат сый, күлүп жүрүү зарыл. Башкасын ошол жактан үйрөнсөң болот. Алардын биздин өлкөгө көз карашы абдан жакшы. Соблюдать ихним правилам. Бул жылы практика жана иштөө үчүн кетип жаткан студенттердин ичинде Айчүрөк да бар. Ал быйыл 3-чү жолу Жапонияга барат. Бул жакта өтүп аткан бүт нерселерибизди ал жака барып, чын жүзүндө жумуш жасап, тилди жакшыртып, адамдар менен аралашып келип атабыз. Ал жака барганда толугу менен бардык нерсе төлөнүп берилет, анан бардык нерсебизди камсыздап беришет. Сөзсүз түрдө бүт документацияңызга чейин бүт учуу билеттерин бардыгын камсыздап, бардыгын колубузга мүмкүнчүлүккө карматып берет. Ошого аябай ыраазыбыз. Эки тараптык кызматташуу, жолугушуу жагымдуу маанайда өттү. Университеттин таланттуу студенттеринин атынан концерттик программада даярдалган. Келген меймандар дагы белектерге ыраазы болушуп, эки тараптуу алаканы бекемдүүгө кызыктар экенин белгилешти. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Бишкек.